Эми биз спринтер катарга келдик. Спринтерлер көрүп атасыздар, түгөнбөйт. Аркаңкы, акыркы жагы дагы көрүнбөйт. Аябай көп. Бардыгы эле бар. Эми могу көк спринтер дельфинге кайрылсак, грузовой. Крышанын үстүндө да багажниги бар экен. Узун 2007, объему 2.2, телефон номерлери. Баасы $9,500 деп атат. Эси аркаңкы жагына да көңүл бурсак, буга кичине өзгөчөлөнүп турат мындай. Шаты менен чыгып, ушул үстүнгө да кыйла жүктөрдү жүктөп, көбүрөөк жүк алып кеткенге дагы болот экен. Могу спринтер жүргүнчө ташаганга ылайыкташтырылган. Алдыңкысы кыйла эле көтөрүлүп турат. Баллону атайын көтөрүлгөнбү? Карап коюңуздар. Мындай литый титановый дисте. Кагазына көңүл буруп калып 1996 или Миняева деп турат. Варианттары да бар окшойт. Объему 2.8. Линияда жүргөн эле маршрутка экен, бирок линиясын бербейбиз дейт. Сатканда ички салонуна көңүл буруп калуу. Сиденьялары чехолдору менен үстүңкү ак. Баасы 400 деп атасыңар, а? 400 000 сом деп атат. Алдыңкы не көтөргөнсүңөр? Көтөрүлүп турат го? Ресор көтөрүлүп тура. Жакшы. Алдыңкы жака ресор коюшкан экен, кошумча, ошон үчүн бийигирээк болуп турат. 400 000 сом. Бус сапокту сураганыңыздар, мына 208 модельде. Ошо жүргүнчө ташаганга ылайыкташтырылган. Салган так 1990, объему 2.9, телефон номерлери. Ички салон сыртынан эле тартып көрсөтүп коеюн. Баасы 200 000 сом деп атат. Эси дагы бир спринтер, двухскатный экен. Жүргүнчө ташаганга ылайыкташтырылып жасалган. 412 модельде, 1996 TD деп жазып коюптур. Мотору ошондой экен анда. Телефон номерлери эсин. Баасы 500 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Mercedes-Benz спринтер Delfin. Жүргүнчө ташаганга ылайыкташтырып жасалган экен. Азыр кагазына көңүл буралы. 2007, объему 2.2, телефон номерлери. Сыртты жактан көрүнүшү. Бул эми баягы дальнийге чыга турганга ылайыкташтырып жасалган окшойт. Жок, шаарга деле болот окшойт. Ортосунан да ачыла берет экен. Ортосун көбүнчөсү жаап, сваркалап коюшу эле. Мондай люктар бар экен. 2 люк. Пробеги 530 000, 745 000 километр. Мына жакта дагы монитору бар экен. Баасы 900 000 дедиңер, а? 900 000 сом деп атат. Аркаңкы жагынан да көрүнүшүн тартайлы. Mercedes-Benz 811 модельде. Грузовой. Жылы жазылып аттыр, эсинин номерлери турат. Баасы 450 000 сом деп атат.
Айтылыш баасы. Акча керек, инновация келишпесе арзан да беребиз. Анакей укканыңыздардай акча өтө зарыл деп атат. Дагы кыйла эле келишип түшүп берем деп атат. Баасын ким алсаңыздар. Жылы канча экен? 91 92 ошондой. 91 же 92 дейт. Бишкек Ош Бишкек жолунда ошо жүк ташып жүргөн дейт. Ошол жакта эле иштеп турган машина экен. Дагы бир гигант 814 модельде. Bir 1994 telefon номерлери 773 17 06 86. Егер жакшы көрүнбөй атса, баасы $12,000 деп атат эси. Ушунун эле жанында дагы бир гигант 711 модельде. 1991 объему 3.5 телефон номерлери. Баасы $11,000 деп атат эси. Капремонт, жаңы ремонт. Мотордагы. Мотору жаңы ремонт болгон экен, капремонттон өткөн. Сырткы абалда жакшы, тунук. Чоң мост, чоң коробка деп атат. Эми түшүнгөндөр өзүңүздөр билесиздер. Mercedes-Benz Sprinter будка грузовый. 412 модельде. 1999, объему 2.9, эсинин номери. Машина кейжи. Так, баасы канча дедиңиз эле? 600 деп атам. 600,000 сом деп атат. Алып тап келет. Мында Volkswagen. Шунда грузовой бортовой келип тур. Нарашкалар менен коюлган. 1998 номерлери. Баасы 480 деп атаса, 480,000 сом. Гиганттар деле көп. Түр менен бортовой, дубль кабина, будка, жөнөкөй крытый грузовой. Биз эми азыр фуралар менен самосвалдарга баралы, грузовойлорго. Ошолордун баасын билип берели. Мынандай Mercedes-Benz 1324 моделинде грузовой будка. Кыйла узун, бирок холодильник жок экен. 1997 эсинин номери. Баасы 15,000 сом деп атат, айтылыш баасы. 10 тоннага чейин көтөрөт экен жүктү. Буну менен ошол көбүнчөсүн эмне ташыйт элеңиз? Жашылча жемиштерди, мөмө жемиштерди, продукталарды ташыйт экен. Ошо ыңгайлуу экен. КамАЗдар дагы көп. Узун катар болуп эле кеткен. КамАЗ, Хова, Volvo'lar дагы бар экен даже. Бу алдыбыздагы КамАЗга көңүл бурсак, самосвал. Эсинин номери. Баасы 450,000 сом деп атат. Айтылыш баасы. КамАЗ самосвал 5511 модельде. Сырткы абалы аябай жакшы экен. Тунук. Ички салонуна деле көңүл бурсак. Ооба. Анакей краскалар деле жаңы краскаланып турат. Баасы $13,000 деп атат.
Жок, машина кыйналган эмес, жаңыдай эле болуп көрүнөт.